Gelbeşke hareket etmez, gelbeyim Kuda kalasa. Gelbeyin öyle niyet olalım. Мына ушундай тилегин Нокен районунун 53 жаштагы тургуну айтып олтурат. Ал учурда Жалал Абад облустук психикалык саламаттык борборунун наркология бөлүмүндө дарыланууда. Ичимдиктен арылууну көздөгөн тургун аталган борборго өз ыктыяры менен келген. Ковид болуп ооруп эле, ковид арагысы, ковид сакайтат дегенден сакайтпайт экен. Ковид эмес экен, просто кичине арак организмге алгандай болуп калыптыр. Үйрөнүп калыптырбы? Көргөн жерде мындай эч ким келип, анан чочуп үйлөгүлөр менен сүйлөсөм, келинчегим барып келерин эле, барып келем. Наркология бөлүмүндө буга окшош бейтаптар көп. Алар ичимдиктен арылуу үчүн 10-15 күн дарыланышат. Бөлүмдөгү 30 койканын баары азыркы учурда толуп турат. Мындан улам аталган бөлүмдө бейтаптар үчүн орундар жетишпейт дейт адистер. Ошол себептен көп бейтаптар кайрылгандан кийин жата албай кайра өздөрүнүн жашаган жерине кетишет көп кезде. Анан алыскы жактардан келишет, ал жактан Кара Көл, Оштон деле келишет, Оштон деле кайрылышат. Олор көбүнчө эми алыс жактан келгендерге карап жаткызат. Ошол тагдырда дагы мындай местан жетишсиздиги баары биринчи орунда турат. Жалал Абад облустук психикалык саламаттык борборунун имараты 1961-жылы курулган. Ал 100 орунга ылайыкталган. Анын ичинен 70 орун психикалык жактан жабыркагандарга болсо, 30 орун наркология бөлүмүнө берилген. Учурда борбордо 92 бейтап дарыланууда. Медициналык мекеме болуп курулган эмес, ошондуктан дагы бул мекемеде 4 кабаттуу здание мекеме болгонуна байланыштуу жарым 3/1 бөлүгү гана Жалал Абад областық психикалык саламаттык борбору деп эсептелинет. Ал эми жарты көп орун бул медициналык факультети болуп, студенттер үчүн факультет болуп турат азыркы учурда. Психикалык борбордо аялдар бөлүмү дагы бар. Анда 20 жаштан 67 чейинки жаш курагындагы 26 аял дарыланууда. Борбордогу аялдардын көпчүлүгү психикалык жактан жабыркап көзөмөлгө алынган. Алар клиникалык протоколго жараша 1 айдан 45 күнгө чейин дарыланышат. Аны менен катар облустук психикалык саламаттык борборунун 9 айлык жыйынтыгы чыгарылды. Дарыгерлер жана бейтаптар ортосундагы мамиле, алардын укуктары тегерек столдо талкууланды. Укук бузуулар катталган учурда бейтаптар укук коргоочуларга түз кайрыла алышат. Биздин түштүк региондор боюнча өзүнчө бир адисибиз атайын ушул психиатриялык жактан жабыркаган оорулардын укуктарын коргоо боюнча иш жүргүзөт. Бул жер менен байланышта тыгыз иш жүргүзөбүз. Бул жерге атайын мониторингдер жүргүзүп турабыз биз. Бул жерде атайын неме кутуча уюштурулган оорулар үчүн эгер кандайдыр бир укуктары бузулуп проблемасы болсо атайын өзгөчө сурат, анын ачыкча биздин кыз сотрудникти алып келип ачып алат. Андан тышкары 115 деген түз байланышыбыз бар, ага да анчалган учурлар болуп калат. Жалал Абад облусу боюнча психикалык жактан жабыркаган 8703 жаран каттоодо турат. Алар 4 классификациянын негизинде каралат. Ушул жылдын 6 ай ичинде 174 жаран көзөмөлгө алынган. Аклай Карабаева, Аскар Маматсаков, Регион.